улуттук банк бар да. Бар. Мамлекеттик жанагы Айыл банк, РСК банктар барбы? Бар. РСК банктан барбы? Элдер кредит алышты да. Кыргыз, Орус фондунан жана башка. Эмне үчүн кредитти доллар менен бересиздер дагы? Алгандар улуттук банктын курсу менен эмне үчүн төлөбөйт? Эмне үчүн базар баасындагы бүгүнкү 1 сом, 2 сом кымбат базар баасында кредиттерин төлөп атышат? Эмне үчүн? РСК сизге, сиздин банкыңыз алып атат. Мага келип атат арыздануучулар. Саламатсыздар. Өткөн айда, мен сизге түшүнүктүү жөнөкөй эле айтайын. Өткөн айда улуттук банк курсту 84-50 деп коюп берген. Бирок базар баасында 86 болуп атты. Эмне үчүн 86дан алып жаап атыңыздар? Эмне үчүн улуттук банктын курсунда албадыңыздар? Эмне үчүн андай болуп атат? Саламатсыздар. РСК банктын төрагасы Букуев Кадырбек Жумабекович. Бизде эсеп улуттук банк коюлган учетный ставкалар менен жүргүзүлөт. Договордо жазылып турат. По курсу Национального банка деп турат да. Эмне үчүн? Эмне үчүн ушу договорго карап албайсыздар? Эмне үчүн элди кыйнап атасыздар? Ал доллар сатып алып келип атат башка жактан. Болбосо кымбатыраак сиздерден сатып алып атат. Эмне үчүн? Факттар толуп турат бул боюнча. Эмне үчүн келишимдеги нерсени аткарбайсыздар? Жооп бересизби? Жооп бересизби? Жооп барбы? Ким жооп берет? Сиз түшүнбөйсөңүз түшүнбөйдүм деп айтсаңыз, мен сизге түшүнүктүү кылып айтып берейин. Сиздин суроону түшүндүк. Улуттук банктын коюлган шарттары боюнча биз эсеп быйыл эле эмес, мурдагы жыл дайым ошол тартип менен жүргүзүлөт. Анда ишкерлерге ошол ашыкча ошол улуттук банктын курсунан сырткары алган акчаларын төлөп бергенге даярсыздарбы анда? 1 жылдыкты. Февралдан баштап декабрга чейинкини төлөп бергенге даярсыздарбы? Ал суроого улуттук банк сиздерден алган кредитти улуттук банк курсту коюп берип атат сиздерге. Сиздер ошо курс менен иштешиңиздер керек. Кыргыз Орус фондунун кредитин бересиздерби сиздер? Ооба, берилет. Берилет, туурабы? Долларыбы берилеби? Доллар менен берилеби? Доллар менен да, сом менен да берилет. Курс кантип жазылат договорду, келишимди айтыңызчы. Жеке ишкерге кантип жазылат? Улуттук банктын учетный курсу менен. Учеттук курс менен. Эмне үчүн ошол курсту албайсыздар? Погашение кылып келгенде. Эмне үчүн базар баасындагы курс менен алып атасыздар? Эмне үчүн? Андай болушу мүмкүн эмес. Данияр Эмрекович, ушул эки банк, Айыл банк жана РСК банкты укук органдарына комитеттен протоколдук тапшырма берели, ушул боюнча курсту көзөмөлдөбөй, курсту кымбат кредиттерди кымбат баягы улуттук банк коюп берген курстан эмес, баягы базар баасында алып аткан курс боюнча текшерүү жүргүзүп, ошол боюнча бир чара көрсүн. Рахмат.